Dardın sözü var da, külüp jursam sen baktılуу deybegin, men kaygını külkü menen jеңемин depçi. Ооба. Kaygılarda albatta külkü menen nima kılıp bolsaң, tышкы көрүнүшүн ошол da. Men adamдарга көп айтам da, азыр бир жакшы нерсени айтса, күлөсүң да. Мисалы, мана ушул анекдот көп айтам. 3 адам отуруп алып, сөздөн сөз чыккандан кийин үчөө талашып калыптыр. Дүйнөдө эмне күлүк дегенчи? Бири профессор, неме? Философ. Философ. Экинчиси электрик, светти караган. Üçüncüsü врач, жөнөкөй адамдар эмес. Отуруп алып, сөздөн сөз чыгып туруп, дүйнөдө эмне күлүк деген талаш болуп калыптыр да. Дүйнөдө эмне күлүк? Я, Күлүк. ой күлүк деп, дүйнөдө ой. Философ ошону айтып атканда, дүйнөдө эң күлүк ой. Кана десе мына оюң менен аны бүтүрдүң, муну бүтүрдүң, се электр күлөт экенде, койчу, чоң эле адамсың. Мындай жаш баланын ойнойну, дүйнөдө эң күлүгү свет күлүк. Мына бассаң өчөт, бассаң эле күйөт. Мага десе паланча километрге барыптыр. Эң күлүгү свет. Десе врач деле өзүнүкүн бергиси келип эткенде, жок, дүйнөдө эң күлүгү ичип өткөн адам күлүк дейт экен да. Ичип өткөндө ол ой, свет бет кызыктырбайт, урганбайдан кетесиң депчи. Азыр ушуну айттым, күлдүңүз да. Ушуну 2 жолу кайталасам, жылмайып эле коесуз, Үчүнчү жолу кайталасам, уже крышадан кетти дейсиз да. Кассета чайнап калды дейсиң да. Жакшы сөз айтсаң адам баласы. Бир жолу айт угат, 2 жолу мындай эле, 3-чү жолу уккусу келбейт да. 3-чү жолда уже уккусу келбейт да. Эми сенин проблемаңды, сенин кайгыңды ким уккусу келет, Сенин кайгың, ол өзү араң жүрсө, Ана сенин проблемаң, сенин кайгың ким уккусу келе туруп атат. Ошондон аларды айтыштын, кажаты деле жок, ооба.